Урматтуу ата-энелер, үй-бүлө бул өзүнчө бир кичине мамлекет. Анын өзүнүн закону, үрп-адаты, каада салты бар. Үйдө балдарды тарбиялоонун негизги ролун эне ойнойт. Же үйдөгү тарбия эненин кандайлыгынын көз каранды. Адам баласы бул жашоодо татыктуу жашап, татыктуу билим алып өтүүнү максат кылат эмеспи? Келечек ээлери болгон жаштарыбызга, балдарыбызга татыктуу тарбия, каныккан билим берүү ар бирибиздин атуулдук милдетибиз, адамдык ыйык парзыбыз деп ойлойм. Эртеңки жаркын келечек, тарбиялуу коом, маданияттуу турмушубуз үчүн балдарыбызга терең, туура тарбия берүүбүз керек. Бүгүн биз канткенде балдарды китеп окууга кызыктырабыз деген темада сөз кылмакчыбыз. Ата-энелер, сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыз үчүн эң биринчи үлгү, насаатчы, ишенген жол көрсөткөн адам болосуздар. Бул деген биз өзүбүз китеп окуу менен балдарыбызды да китепке кызыктыра алат экенбиз. Китепти окуганда жөн эле окуп койбостон, анын маани-маңызына жетип, кызыктуу жерлерин балдарыбызга айтып берүү менен балдарыбызды да китепке кызыктыра алат экенбиз. Урматтуу ата-энелер, кымбат кийим, кымбат унаа, кымбат телефондорубуз менен мактанбай, келечек ээлери болгон балдарыбыздын билими менен, китеп текчелерибиз менен мактаналы. Мен сиздерге каалоорум улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, адам